Мен өзім жөнінде айтып кетсем, мен Изабаев Нурлан, Жалал Абад облысының Аксы районунун Кызылжар айылынан болом. Азыркы мезгилде Бишкек шаарына караштуу Ак Ордо конушунда жашап жатабыз. Мынакей 1 айдан бери. Кудай буйруса үйүбүз бүттү. Анча-мынча эмеректери калды. Эми бул сапатын айтып кетсек, сапаты аябай жакшы. Кышкызын печка койдурбайсың, отопление койдурмай жок. Жанагы деп элдерге окшоп отопление койдурабыз, печка коздурушубуз керек, көмүр алышыбыз керек деген проблемадан кутуласың. Чындыгында бул обогревательди сайып койсоң, ошо 3 комнатага эми өзү деле жылуу негизи, эми катуу сууктарда обогреватель менен олтурсаң болот. Уста жагына, мындай баккан жолуна, в общем, убактым дагы жок эле. Келинчегимде убактысы жок эле. Ошондуктан мен ушул компанияны тандап, уста дагы бакпайт экенсиң. Короче, материалга дагы чуркабайт экенсиң. Только ошо договор түзүп туруп эле акчасын берип коюп эле, биягын контроль кылып туруп, өзүң өз көзүңдө салдырып, өзүң ушул жерде аралашып жүрө берет экенсиң. Ошол жагы жакты. Элдин баары эле үй салыш керек деп Россиялап жүрөт, Кореялап жүрөт. Эми толгон токой Казакстанда эми мигрант болуп кайсы болбосун любой өлкөлөрдө жүрөт. Анан эми ошол өлкөлөрдө эмне үчүн жүрөт? Ушу бала чаканы багыш керек. Основной ниетте ошо үй салыш керек. Эми үй салып жашашыбыз керек деген максатта жүрүшөт. Эми булардын максаттарын орундатуу жолдору келиптир. Эми Кыргызстан деле өзүнүн мындай оңой жол, заманбап, мындайча айтканда заманбап деп коет го. Ошол заманбап деген үйлөргө уже биздин Кыргызстандагы жетишип калыптыр, Кудай буйруса. Эми мындан нары дагы секин өнүгөт деген ойдомун. Мен Мырза ташы Өзгөн районунан болом, Мырзарык айылынан. Аксага күйөө чыккам турмушка. Ошо 2 балабыз бар. Жаңы үй болгону жакшы экен, эми ар кимдин өзүнө үй насип кылсын. Ошо бул үй тез бүтөт экен, 1,5 айга жетти. Тез эле бүтүп калды. Мен Москвадан келгичекти уже жолдошум эметти. Уста деле бакпайт экенсиң. Бул өздөрү эле баарын бүтүрүшүп, өздөрү баарын даяр кылып эметип койду. Мен только үй кирдиге эле келдим. Даярына. Жакшы деп эле баары эле таң калыштуу эле эметип атышат, таң калып атат. Ушундай тез эле бүтөбү экен депчи. Көчөдөн аяка бияка өткөндөр баардыгы эле муну кетип атканда эле көрдүк эле, эми фундаменти куюлуп аткан болчу, тез эле бүтүп калды, ичин көрөлүчү дешип кирип көрүп кетип атышат көп элечи. Курдурсаңар болот экен, бирок тез бүтөт экен, сапаты деле жакшы, жылуу эле болот экен. Кышында да кыштап көрөбүз, ошондо да билинет го.